20-25 киши ат башыга логистикалык борбор курулса, Кытай каптап кетет, жаратылышыбыз бузулат деген маалыматтарды чыгарып жатышат. Парламент жыйынына катышкан өкмөт башчыга коомчулуктун бүйүрүн кызыткан мындай суроолор берилбей койгон жок. Айрым эл өкүлдөрдүн жана премьердин пикиринде бул акылга сыйбаган билдирүү. Тирешим нуктай ушактар таратып атышат, элде күнөө жок, элди пайдалангандар жазасыз калбасын. Көпчүлүк айтып атат, жаштар айтып атат. Бизге жумушчу орундарын ушул жерден түзүп берсеңер жакшы болот деп. Кызыктар жактар бар, өзүңүз айткандай, 20-30 киши бар ушул социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болот. Анан да экология маселеси дагы көтөрүлүүдө. Тагыраак айтканда, завод, фабрика десе эле чоң-чоң түтүктөр коюлуп, андан чыккан кара түтүн ат башыны каптайт деп ойлоп жатышат. Азыр ишканалар жаңы технологиялар менен курулуп калган. Алардан эч кандай кара түтүн чыкпайт жана экологияга зыян алып келбейт. Ошол өндүрүштү ачканда кайсы багыттагы өндүрүштү ачышат? Жанагы биздин абаны булгап салган, экологияны булган өндүрүшкө тыюу салышыбыз керек. Ошол келишимге сөзсүз түрдө сиздер бир чектөөнү коюп, кошумча бир киргизсеңиздер шарттарына. Индустрия дегенден баарыбыз түшүнөбүз, бул өндүрүш. Бул иштеп аткан заводдор, фабрикалар. Анан сөзсүз түрдө жана экологияга, анан кайсы убакта кандай салыныш керек. Эгерде ошол келишимдин кайсы пункту бузулса, анын штрафы кандай болуш керек. Андан кайтарып алып коюу мамлекетке ушундай механизм баарын азыр инвестициялык келишим иштелип атат, ошо менен бүтүрөбүз. Борборду куруу боюнча мүмкүнчүлүктү кармап калыш керек. Анткени мындай логистикалык борборду курууга кызыктар болуп, ири инвесторлорду издеп жүргөн мамлекеттер көп дешет экономисттер. Эң чоң пайдасы албетте жанагы налогообложениеден бизге налог түшүп атат. Экинчиси жумуш орун түзүлүп атат. Ал жанагы анын бир 90%, 95% ошо кыргызстандык, ошол жерде жашаган жергиликтүү эл болот. Алар Россияга качып, тияка Казакстанга барып иштеп, ошол жерден тиги акчасын да таап, үй бүлөсүн да багып, бизнести да жүргүзгөнгө мындай шарт түзүлүп атпайбы. Анан үчүнчү чоң пайдасы бул биздин экономиканын өнүгүшүнө, өзгөчө Нарын областындагы көп социальный вопростор ошол нерсени чечип койсок болот. Тоолуу жер, ээн талаалар, анан ошолордун баарысына ар кандай инфраструктураны, мындай индустрияны киргизмей чөнүкпөйбүз да. Белгилей кетсек, инвестор долбоорду жүзөгө ашырууга 280 миллион доллар салууда. Сомго айландырганда 19 миллиард сомду түзөт. Бул эч кандай насыяга же карызга алынган жок. Акча каражатынын бардыгы инфраструктуралык курулуштарга жумшалат. Ал инвестор өзүнүн милдетин, өзүнүн каражаты менен жанагындай тобокелдикке келип ушул жерде өндүрүш кылып, жумуш орундарын түзөм деп атат. Бул жерде эч кимдин кызыкчылыгы жок. Мамлекеттин, өкмөттүн кызыкчылыгы, инвестор келиш керек дагы, жаштарыбыз жумушчу орун менен камсыз болуш керек. Инфраструктурасы түзүлгөндөн кийин каалаган кыргызстандык ишкер ошол жака фабрика, завод курса болот. Алар үчүн эшик ачык экени бир нече жолу айтылган. Долбоор толук ишке ашса, ат башынын өнүгүшүн гана шарттабастан, жалпы экономикага жөлөк таяк болот. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.